Мөмө жемиштер бузулуп кетпеш үчүн атайын ушундай муздаткычта сакталат. Жыл сайын ушул ишкана тарабынан Россия менен Казакстанга тоңдурулган 1000 тонна продукция экспорттолууда. Мындан сырткары жергиликтүү ушул кондитердик азыктарды даярдоочу жана шире чыгаруучу ишканаларда камсыз кылып жатат. Муздаткыч бөлмө баардык талаптарга жооп берет. Тоңдурулган продукция өзүнчө сакталат. Бул муздатуучу жай кампа катары да колдонулууда. Ал эми жууп тазалоо жумуштары эшикте жасалып жатат. Ишкер ири имараттын курулушун баштап, бирок жерди трансформациялоо кечиккени үчүн иш токтоп турат. Продукцияны көбөйтүү максаты дал ушул себептен азырынча алдыга жыла элек. Көбүнчө Россияга кетип атат. Быйыл Россия көп жакшы алды. Казакстан биринчи потоктогу үчүн анча алган жок, экинчи потокту ала башташты. Сактай турган жер жок болот бизге. Ошо сактай турган жерди курал десек, ошо трансформациясы кичине кечигип атат. Ал ошо жердин каркастары менен заказ берип, предоплата кылып койгон даже. Трансформация бүтсө, ошо жердин оборудованияларын ичине киргизип, линияны иштетет элек да. Бул чарбак, кулпунай, малина, карагат сыяктуу мөмө жемиштин бир нече түрүн өзү өстүрүп, сатып да алат. Аламүдүн менен Ысык Ата районунун тургундары ташып келип өткөрүп жатышат. Күн сайын киши үзүлбөйт. Жакшы ишкана болгон, аябай ушу тиричилик ушактан болуп атат да. Бүт ушу азыр мына Альбионду алдын 330-тан 350-ге чейин алып аткан. Ана мындай жердегилер дагы бар. Башка жака барбайбыз, клиент истебейбиз. Уш жерге келебиз, бир сомдон чейин эсептеп берет. Мөмө жемиш жашылчаны тоңдуруп ташуу тажрыйбасын Кыргызстан эми гана өздөштүрүп келатат. Кымбат баалуу ири муздаткыч талап кылынат. Жабдуулардын көпчүлүгү Европанын өндүрүшүнө таандык. Эми жакынкы убакытта экспорттун көлөмү көбөйгөнү турат. Кыргызстандык ишканалардын дагы бири Россияга 100 миллион рубльга тоңдурулган мөмө жашылча жемиш ташып жеткирүү келишимин түзүүгө жетишти. Калыгул Асанбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.